Ал кеп ал жетекчисинде эмес да. Кеп муну башында ким турат? Бул кимдердин кызыкчылыгы? Буга ким жол берген? Ошондуктан мен ойлойм, 7-апрелде президент элге кайрылуу жасап атып, мен эч качан кландык бийлик, кландык үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм деп айткан. Азыр мына өкмөттүн курамында ошондой кландык үй бүлөлүк башкаруу экени көрүнүп турбайбы? Мисалы үчүн бажасы, бажасынын баласы, премьер-министр, иниси дейт тиги дары дармекти тейлеген. Ушунун бардыгына бөгөт коюш үчүн президент өзүнүн айткан сөзүнө бекем туруш керек. Муну коомчулук президенттен дагы күтөт жана талап кылат. Өкмөттүн отчетун президент келип парламенттен колдоп, ачык эле өкмөттү колдоп койгула деп президенттин кадыры менен, президенттин амири менен өткөн өкмөттүн отчету. Же болбосо өкмөттүн отчету да өтмөк эмес. Бирок азыр бол чуулган окуядан кийин президент өкмөткө жан тартпаш керек. Мен ойлойм, ушул иштин жыйынтыгы менен Ыдырыс Кадыркуловду туурап премьер-министр отставкага өтүп койсо туура болмок.